аттанған туған жер үшін, аттанған тұтман ел үшін. Гүл қойып ескерилаба, улуңар жокерер үшін. Естелик жанына келіп, энелер тыйла бағыла, улуңар тир биз менен, сезимди кыйна бағыла. Рас, қан майдандан қайтпай қалған жоокерлер ардайым елден есінде. Таш бетінде ысымдары өшпес болып чегіліп, жазылып қалды. Аппақ саамайларын айға, күміш саамайларын күнге сылатып, көз жашын төккен енелер, аппақ сақалын жашқа жуған аталар, жарын күтіп томсорған түгөйлер, аталап күткен балдар. Қолынан келген бар дүйнөсүн азық түлігін фронт үшін деп жөнөтіп тұрған ел. Бейғапар жатқан елге күтүүстен қол салған фашистік Германия, өнөктөш болып кожодой колдоп тұрған Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Жапон елдері. 15 сайыздық республиканың башын бириктирген несірде тез эле тып-тыйпыл кылып күлүн көккө сапарабыз дешкен. Тилектери ташкапты, темирдей бекем тартип, ынтымак, эл жер, мекенге болгон сүйүү, кас душмандын катыгын колуна берди. Мына ошол жеңиш желегинин желбирегенине туура 79 жыл толду. Эркиндик, адилеттик, көз карандысыздык үчүн айгышкан күрөштө билимдик жеңди. Мына ушул улуу күн 9 май жеңиш күнү Каракор шаарында да шаң салтанат ыр күүлөр менен коштолуп өттү. Байрамыңыздар мен құттықтаймын. Біздің ардагерлерімізге чоң таазим. Мына 3 жолу залп болды, қандай жүрек түшті. А бұлар 4 жыл бойы бізге тыштық алып келебиз деп жүрүшкөндө. Ошондуктан бүгүнкү байрамыбыз кут болсун. Баарыңарга ден соолук каалайм, тынчтык каалайм. Ар дайым тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ар бир үй бүлөдө, ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө бул күн унутулбай эсте калып келет. Анткени биздин Кыргыз Республикасынан ушул кан майданда 360 миңден ашуун жоокерлерибиз, аталарыбыз катышкан. 170 миңден ашуун жарандарыбыз орден, медальдар менен сыйланган. 22 жараныбыз эрдик медали менен, даңк орденден менен сыйланышкан. Келечек муун өткөндү эстеп турмайын, келечек замбирек менен күтүп алат дейт. Өсүп келаткан ар бир жеткинчегибизге, Каракол шаарынын тургундарына, ата-бабаларыбыздан, ушул согушта катышкан эр азаматтарыбыздан үлгү алып, келечекте ынтымак, тынчтыкта бейкут жашоосуна тилектешмин. Кыргыз Республикабызда, анын ичинде Каракол шаарында өнүгүү өсүү болсун. Асманыбыз ар дайым бүгүнкү күндөй ачык болсун. Ар бир үй бүлөдө бейкутчулук, тынчтык болсун. Улуу ата мекен согушта биздин жердештерибиздин 200-ге жакыны Советтер Союзунун орден медалдары менен сыйланса, 72-си Советтер Союзунун баатыры, 20-біріне даңқ ардынын толук кабарлери сыйлыгы ыйгарылган. Бүгүн 79 жыл тарых барагында бул аз эле убакыт. Бирок адамдын жашоосунун өмүрүндө бул деген бир муундун жашоосу өмүрү. Мындан 10 жыл мурун
Биздин арабызда 20 согуштун ардагери болсо, бүгүн жалгыз эле Амантур Токтоназаров деген атабыз жетебизде калды. Башкаларынын баарын көзөтүп кетти. 600дөн ашык оруктун ардагери болсо, бүгүн 60 эле оруктун ардагери калды. Азыркы бепилдикте тынчтыкта жашап аткан муундун өкүлдөрү ардактуу ардагерлердин алдында ала тодой карыз милдетибиз бар. Анткени биз ар дайым ардагерлерибизге камкордук, колдоо көрсөтүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Айыгышкан катуу кармашка Кыргызстандан 360 миңдей адам колуна курал алып аттанган, 150 миңге чукулуу эрдиктери бааланып, орден медалдар менен сыйланышса, даңк орденин толук ээлери да болгондор бар. Советтер Союзунун баатыры наамын алгандар да жок эмес. 90 миңден ашыгы курман болгон. Жеңиш эс алуу убагындагы түбөлүк отко таазим этип, венок, гүл коюу аземи да мына ушул жоокер аталардын эрдигине болгон сый-урмат. Биздин замандаштарыбызга улуу ата мекендик согуш менен чогуу чоңою туш келип калды. Кичинекей чагыбыздан алоолонуп, от күйүп, немистик фашисттер Москваны алабыз деп ушинтип жанталашып аткан кезде биздин балалыгыбыз өттү. Ал кез абдан оор болду. Машак тердик, суу сугардык, абышкалар менен чогулуп, колхоздордун арабасын айдап чоңойдук. Андан кийин эми Кудайга шүгүр быйыл 79 жылдыгын белгилеп жатабыз. Жоокерлер үчүн талаашканасы уюштурулуп, ар бир эр азамат мекенге кызмат кылууга милдеттүүмүн деген жалындаган сезиминен турганы алардын маанайынан байкалып турду. Борбордук аянтта майрам шаңуланып, ыр күүлөр жаңырды. Гүлжан Кыдыралиева, Кубан Мухамбетов, Кара Кол шаарынан.